Салам радиосунун 20 жылдыгына карата Салам Эвардс 2021 сынагы. Жылдын мыкты кайрымдуу инсаны номинациясына талапкер Нукеева Венера 1983 жылы Кадамжай районунда төрөлгөн. Венера Нукеева журналист, блогер, режиссер, активист катары коомчулукка таанымал. 2008 жылы Россия мамлекетинин Москва шаарында кол өнөрчүлүк жаатында билим алган. Москвада Останкинодогу оператор, фотограф, монтажер курсун ийгиликтүү аяктаган. 2010-2013 жылдары Москвадагы Бирге гезитинде кабарчы, Бирге студиясынын жетекчиси. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Жамиля Муратова менен биргеликте дизайнер болуп эмгектенген. Жаралган жебе кинотасмасындагы режиссер, башкы каарманы, толук мелодрама. 2018 жылдан тартып мен баарын жасай аламын деген чакан курс ачууга жетишкен. Азыркы учурда Билим-Кенч жеке менчик мектебинде эмгектенет. Кадамжай жардам штабынын координатору. 2016 жылдан тартып Салборун Федерациясынын Баткен областындагы ЖААТУ боюнча өкүлү. 2020 жылы Бирдем кайрымдуулук фондунун мүчөсү. Венера Нукеева коомдогу орун алган ар бир көйгөйдү чечүүгө биринчилерден болуп умтулат. Ар дайым кайрымдуулук иштерин жасап келет. Эки кыздын бактылуу энеси.